Салам алейкум, арбаңыздар, ат жалын ойнаған аптай жұртым, барыңыздарға ысык салам айтуу менен бирге бүгүн Сайыпкердин сырлары берүүбүздүн кезектеги түрмөгү, бүгүнкү берүүбүздүн коногу ат көтөргүс даңкы бар, миңге бергис баркы бар Төлөмүш агабызга келип отурабыз. Төлөмүш агабыздын үйүндөбүз бүгүн конокто. Бүгүнкү маегибиз Төлөмүш агабыз менен болмокчу. Төлөмүш ага, иштериңиз, ден соолугуңуз кандай? Шүгүр, Аллага шүгүр. Ден соолук жакшы. Сиздин атыңызды алыстан угуп, сиз менен таанышайын деген жаштар көп. Сизден сабак алып, сиздин кеңешиңиз алтындай болгон кеңешиңиздер менен өссөк деген жаштар көп. Анан ошол маалыматты элге жеткирели деп сизге келип отурабыз. Сөздү оболу туулган жылыңыз, кайсы айылдан, кайсы уруудун мыктысысыз дегенден баштасак. Жакшы. Мен өзүм ушул эле Кайнзаводдо 54 Бакты Долоноту айылында төрөлгөмүн. 1958-жылы төрөлгөм. Негизги тукумум Бостери. Бостеринин эмесинен. Бостеринин ичинен Кашкар тукумумун. Төрөлгөнүм ушу Кайнзавод, ошо Кайнзаводдо төрөлгөм да. 54 Жакшы, Төлөмүш ака, эми бул атка кандайча кызыгып калдыңыз? Ата тегиңизде ат чапкан сайыпкерлер барбы? Канча жашыңыздан баштап тажрыйбаңыздан айтсаңыз. Эми менин атам да бар. Атам ат сыйлап, эми Союз убагында аламан тиги жок болчу да, атам койчу болчу. Ат сыйлап мынча жакшы көрөм. Анан ошондо дагы ат барып ипподромго барып жарышчу. Кайнзаводдун аттары мененчи. Атты сыйлачу. Эми атамдын эмесинде бар да ошо. Тегиңизде бар турбайбы? Текте бар да. Жакшы, эми сайыпкер катары, чабандес катары баштадыңызбы? Чабандес. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, ийгиликтериңиз жөнүндө. Меники бул сайыпкерчилик такыр эле жок убакта, Союз убагында. Мен багыма жараша ушу Кайнзаводдо, эми Кайнзаводдо төрөлгөндөн кийин атты билбеген болуп, кандай окуу жайды бүтпөсө да бир деп ала болгон эмес. Аттын куйругун кармап кетпегенчи. Жаш балдардын баары барып ушу Кайнзавод, дүңгүрөгөн Кайнзавод, Союзга таанымал Кайнзаводдо бүт баары барып иштечү. Жаш балдарга жумуш, кайсы жумуш? Ат миниш керек да барып. Кызык. Университетти бүткөн, институтту бүткөн балдардын баары атты куйругун кармап кеткен балдар бүт элечи. Калганы прокурор болуп кетти, үй болуп кетсе дагычы. Анан мен 73-төн баштадым. 73-төн биринчи жолу ушу эмеге барып, Кайнзаводко барып ат минип калып, анда кутурган аттар үшмал жеген. Ала качат тигиз болот, анан ат чаап, ала качып жүрүп тартып барып болуп атып ушул биринчи келген. Ошондон баштап кумир болуп, анан жекечилик башталды. Онду бүтөр замат орустар кыйын да мындайчы, таланттуу балдарды сразу илишти дагы. Конюкта кылышкан жок, эме кылды, спорт школго жеке кылышты. Оформить этчи. Жеке деген кандай? Акылат алчумун, ат мингич деп жеке кылды. Айлык төлөш. Анан бири-бирине мактап отуруп, Пятигорскиге барчу ат отдельныйга салып беришти. Ошол убакта Кайнзавод бүт Союзга барчу. Бул атактуу 54 Кайнзавод. Анан Пятигорский, Москва баарына барды. Тбилиси бүт. Алматыда да болчу. Анан мени ошо 75-жылы Пятигорскиге жөнөтүп ишти. Ошо канча болом, 17 жашта болом. Пятигорский ипподромго барып, мен деген жекелердин арасына түштүм да. Зекашев жана бул эми азыркы жаш балдар сайыпкерлер билеби, аны билбейби, билбейм. Атактуу международниктер. Зекашев, Пушуков дегендер. Андан кийин могу Чугуев, азыр шабык чыгып атпайбы, Камерханды таптаган. Ошолор чаап жүр, ошолор менен чаап. Караңыз. Камерханды чаап жүргөн эмелер менен ошолор менен чаап. Чугуев ошолордун кругуна түшүп калдым да. Атаандаш ошолор менен атты чабышып калдыңыз. Бияк Кайнзавод мени жеке кылып апарды ошо. Биринчи жылы ошол жактан эме ушул эмени тарыхты айтсам, кээ бирде Айта бериңиз. өзүбүз таарынабыз кыргыз эличи. Ошол жака барып, ушул Кайнзаводдун аттарын богун чыгарган, кыштыгычтан минген кыргыз балдар, бирок тияктан орустарга чаптырышкан. Тренер да орус. Мээнет кылган булар
ийгиликти көргөн тигилер. орус дайыр атка барып отурат, бул кыргыз балдар жетелеп барып берет. Ушуну жакшы түшүнөт. Азыркы мени билет дагычы азыркы саяпкерчиликти эмгеткендерчи. Кыргыз балдар кышында бок чыгарат. Саат 5-те 6-да келип минет. Ипподромго барганда шак дайыр эмени акылатка отургузат шекейт. Орустар чыгат. Караңызчы. Эми Ал мен бир жактан чыга калып, биринчи жылы ошо чугуйбуз ушуларда отургузуп жүрдү. Ат чабышка. Асын тиги ошол тренер ушуга чейин түшүмө да кирет. Ушунчалык көтөрдү. сизди. Весим да жетпейт, 10 чакты килодан ашыкчы. Эми муну билип алсын билбегендерчи. Ооба, Тарыхта. Весим да жетпейт. Аякта тотализатор деген нерсе. Күчтүү мафия өзүнчөчү. 400 грамм жетпей калса чаппайсың, 200 грамм ашып кетсе чаппайсың. Меники 13 грамм жетпейт экен, 13-15 кило. Ошол тренер сен весиң аз деп койбой, эми жыл чабасың аркы жылда таланттуу бала экен деп тердикке чөнтөк тигип кайыштан кыптарды жасатып келип салып чаптырды. Ошентип мени ошол же болбосо мен көңүлүм калып кетип калат белем. Койчу болуп кетет белем. Ошону чаптырып жүрүп, экинчи жылы ошол жакта орустарга мен бир дат берген жокмун. Жараң утуптурдуңуз. Өзүм чаптым да. Өзүңүз. Бул Кайнзаводдун аттарын чаптырган жокмун аякачы. Тренерге айттым, чаптырсаң, бир эле атка чаптырсаң кетем. Ошентип анан армияга кетип калдым. Армиядан келгенден кийин Ростовский ипподромдо не то алар кыргыздардын аттарын чапса, мен алардын аттарын тартып чаптым. Популярный жеке болдум да Ростовский. Андан соң анан ийгиликтериңиз ошол жакта канча жыл иштедиңиз, анан кандай ийгиликтер жараттыңыз? Бүт эле көбүнчө Российский, Пятигорский ипподром, анан Ростовский ипподром, ошентип болуп Краснодар жакка барып кетип жүрүпчү. Анан 90-жылы Алматанын ипподромунда түштүм ушул Кайнзавод менен. 90-жылы түшкөндө атымды эле угуп жүрчү экен, бирок мени көргөн эмес, билген эмес. Даже не только Бишкектин ипподромунда бар, Толя Моля деген бар. Аны келгенде сыйлап атышат. Керим, Улан, атактуулар. Баарыбыз чогулчубуз. Мен келгенде эле чогулабыз, баарыбыз бапылдашып эле Дүйшөбай баке, ушулар баарыбыз чогулабыз. Өзүбүзчө бапылдашабыз. Эми мен кумир катары эмес. Алар Кыргызстанда болсо мен тиги Союздан келип атам да. Ооба. Эмес, мен менен артист этишебарчы. Ооба, сиз ошо Керим жакшы эмес, ушу Керим экөөбүз аябай эмебиз да. Керим. Эми да аябай намыскөй бала да. Улут деп турат да. Тозуп алчу эмечи. Керимди андан кийин менден кийин Краснодарский ипподромдо болду, ушундай болду. Ушулардан жакшылардан ушу Керим. Керим болуп жүрдү. Улан андан кийин Бишкектин ипподромунда экен да. Ооба. Дүйшөбай экен Бишкектин ипподромундачы. Анан эми мен аларга кандай мен Союздан келип атам деп өйдөрөп эмеденчи. Төлөмүш ага, эми жанагы сонун жакелик чаап жүрдүңүз да. Ошол биздин 54-үнчү Кайнзаводдун кайсы бүлүктөр менен иштешип ошол бүлүктөрдү чаап ийгиликке жеттиңиз? Эми бүлүктөрүн дегенде кайсы бүлүктөр дегенде ошондо мен 73-төн баштап 70 биякта Чолпон-Тан ипподрому ошондо такыр эле эме сезон жүрчү эмес, ошол как раз 73-жылдары сезон болуп калды. Биринчи ипподром ачылып, сезон болуп, ошондо мен жана полкронийларды чаап жүрдүм. Жана абсенттин тукумдары. Казакстан абсент деген алтынга алмашпай койбоду беле. Ооба, аңгыларап кош келди. Аңгылар тикин. Чаап ошентип жүрүп, андан кийин жана чистокровныйга өткөндө башта Кайнзаводдо мен деген ушу жерде азыр сыймыктан атышпай тиги бул деп ошону тукум бүт чаптым. Кайсы айгылдар ошондо? Ошондо мен келгени Луганск менен сбор иштечү. Луганскийде чаап калдыңызбы? Жок, ошолордун балдары. Балдар. Жаңы баштаганда ошондо Луганск менен сбор Кайнзаводдо иштеп аткан. Айгыл болду. Ошонун балдары кайсылар ошондо?
жана Лайла Лайла. Бурсит. жок Бурсит Ранстан. Бурсит. Ошо кайын заводдогу эң жакшылар ошо Луганск башында мага чейин. Башындагы жана анча мынчасын кийинчерээк чыгып калдым. Эң эмеси Луганск менен Сборда. Ошон балдар, э? Ошон балдар. Кайсылар ошондо? Тагыраак айтып берсеңиз. Ошондо Лайлак. Лайлактан. Лайлак. Мен чыккан жокмун, мага мен анда жашыраак болчумун, Горбачев деген кайын заводдо мыкты жеке болгон. Мага чейин 2 жыл мурун эле 3 жыл. Жакшы жеке болгон да. Тиги Союзга кире алган жеке болгон да. Союздун ипподромуна кире алган жекелерден чанда бишендечи. Кыргызстандан чанда. Мына ачык эле айтып коеюн, жаман көрсө чындык, ирет бір сынбайт дегендечи. Ушул жерден Кыргызстан боюнча Союзда чапкандардан чанда ошо Горбачев, анан Караколдон ким Кожомжаровдор. Кожомжаров Марат деген лучший жеке Союзда болду. Эми жана силердин интервьюңарды угуп атам, бирок силер кийинки саяпкерчилик жагында эле ана тер жөнүндө сүйлөп атпайсыңар. Эми мен анда өзүмдүн тарыхымды айтайын. Бирок ошондон келип анан саяпкерчилик чыгып атат. Эмчүн дегенде ошол эле классты кууп чыгып атабыз. Биз кыргыз аттарды чаппай элебиз. Ошол классты Пятигорскийдин баласы чуркайт экен, тигинин баласы чуркайт экен, Гуслярдын баласы чуркайт экен дегендейчи. Ошондой болот. Ошол класс. Гуслар жөнүндө кандай дейсиз? Гусларды сиз чаап калдыңызбы же балдар? Гуслар мага чейин болуп калды. Мен кичирээк болуп калдым. 8-классты бүтүп калдым. Гуслар чабып аткандачы. Гуслар кайын завод ушу Гуслар жөнүндө сүйлөсөк, анда кайын завод жөнүндө сүйлөйбүз да. Эмчүн дегенде кайын заводго 90 100 жыл болду. Кайын заводдо 2 эле трехвенчанный бар. Болгон 2 эле. Ошондо мүмкүнчүлүк болгон. Жыл сайын бирден трехвенчанный чыгаргангачы. 90 жылда араң 2 трехвенчанный чыгып койгон. Ошондо кай заттар ошолор? Бурсит менен эле Гуслар. Экөө тең трехвенчанный. Экөө трехвенчанный. Гусларда как раз сиз айткандай Луганскин Луганск жатат, а Гуслярда Ранс жатат. Эми Гуслярда Луганск жатат, Бурситте Ранс жатат. Бурсит менин эмгегимде башта. 2 жашынан чаптым, 4 жашына чейин. Анда Бурситтин тагдырын айтсам, эми чындыкты эле айтайын анда. Бурситти Алматанын ипподромунда чаптым. 2 жашында чаптым. Ошондо Гикс деп азыр мировой болуп атпайбы? Ошо Гикс. Намыстанып Гикс. Кыргызстан Гикс менен гордиться этти. Гикс немис. Мен кыргызмын. Гикс гордиться этип атканда жиним келип ичимге Алматанын ипподромуна барып, анан Гиксти. Ошо жерден Бурсит менен жайландым. Аңыз кандай Анан результат? Аны бүт тарых билет. Аны деген ушу Бишкектин ипподромун жакшы билет, ушу Улан, Керимдер жакшы билет. Дүйшөбай байке деле. Эми болду да 2 жашында барып Бурсит менен Калискийди уттум. Анан 3 жашында барып Падрат утуп атканда, дербиге аз калганда мени снимать этти. Алматанын ипподромунан снимать этти. Дербини Бурсит бирок дербини утат. Бүт билип турат. Бут тоскон турбайбы анда? Азыр. Билип турат. Муну кыргыз эли билсин, эл билсин деген эле нерсе бул. Бирок билет. Дүйшөбай байке деле билет, Керим деле билет, баары билет. Улан деле билет. Мен менен чогуу табакташтар ушуларчы. Анан Бурсит дербиге аз калганда мени Шылтоо менен жумуш эмеден алды. Эгерде ал Шылтоо болбогон күнү деле уттурарын билсе, мен шымыман кармап чаптырмак. Ошол жерде кыйын жеке бар болчу, Кавалчук деген. Ошол чапсын деп ойлоду орусчу. Мен ичим күйүп кетип калдым. Бишкектин ипподромунда жүрдүм. Бишкектин ипподромуна келсем, Али Карачет деген бар. Ошол автобус антып жүрөт. Жазып жүрөт. Анан Алматанын ипподромунда дерби болуп атат. Бияктан Брансты жүктөдү. Бритва. Кайын заводдон эле. Ал деле Ранстан. Кошкорбайдан Проза деген бир уксаңар керек.
ошонун баары Қошқар бойда кыйын чыкпады. Гикс ошо гикс экөөбүз ошо жерде калчылдашып атабыз да. Даже кыргыздар уже эме менен гикс менен эметип атат, сыймыктана баштады. Анан гикс анан эме айткым келип кетти, аябай ушунун баарынчы. Анан эмеге бардык. Күлсүн тиги, мен Керим, Дүйшөбай эке уландар күлсө аз укса күлөт мынча. Чындыкта. Чындык. Анан бар. Мен айтам деп калдым. Анан эмеге Гикске беттешейин деп. Беттешейин деген. Жок, дегенде мен Чолпон таанын ипадыр биякта эле жүрөм. Анчамын чемелер менен анан Гикс бар Кыргызстанды жайлап атат. Кыргызстанга атаа чыгып кетти. Анан мага келтирип туруп бир дасторкондо отурганда Гикс деп мени ичимди күйдүрүш үчүн айтышат ушунча. Анан аладан сурадым, мен ошол кезиптирем кайра барып кезип. Бул интервьюңар көп болуп калат го, аябай тарых көп. Анан бар анан Гикс мен Алматанын ипподромдо жеке болуп барсам, бул орус тренер Худа, өзүмдүн жекеимди алып келдим деп коюптур да. Анан ал кайда чапты эле десе, Чолпонтада бир эз чапкан, кой кайтарып жүргөн деп коюптур да. Анан Гикс бар, каякта кой кайтарып, сайызды утуп кирди. Анан барып эле дерби күнү ошо биринчи жыл Бурсит, ошондо 2 жаш. Сиз отурдуңуз Бурситте. Мен Гикске утуп жүргөн аттарына отургуздум. Утуп эле жүрдүм беле, мен башкасын чабам депчи. Отургуз, анан Гикс мага уттурду. Бүт ат чабышты. Кара сиздин бул Анан ошо жана Кожомжарттын Марат Кожомжарттын Шамил деген агасы бар болчу, келип ошондон Эсенбай эке директор барып ат чабышка барыптыр. Эсенбай экени сөгүп атат, сен күнөөлүсүң, Гиксти эмне алып келип отургуздуң, төлөңүз жалгыз утунак депчи. Бир эми 2 кочкордун башын бир казанга туттум дегенде болот да. Ошентип Гикс мага уттурган. Эми ошондо бүт аңдып турду, Гикс жакшыбы же төлөмүш жакшы дегенде. Гикс дасторконго отура алган жок, качты. Анан экинчи ошо биринчи жылкысын трофейчиндин биринчи жылкысын Бурсит утту. Экинчи жылы дербиде чабыштап дагы ута баштаганда экинчи жылы мына утат дегенде, орус теле утат дегендейчи. Кожун бойдо отургуза утат дегенде, мен признать мени алып чабышты, ат чабыштан. Мен Бишкектин ипподромуна келдим. Алматада эме болду, дерби болуп атат. Дерби болгондо жанакы сен чапкан атты хот любой отурса утат деген жеке отурду, Ковальчук деген. Анан Бурсит бар, 4 болуп калды Бурсит. 4 болуп калды. Ковальчук чапканда. Бурсит 4 болду, Проза утту, Бранс 2 болду, ал деле Бранстан. Афганистан 3 болду. Бурсит 4 болду. Мен Бишкектин ипподромунда Али Каракетов мени жалдап жүрөт, мага чабасың депчи. Анан ошону жүрсөм, бир күнү кетти запискечи, эми Бишкектин ипподромунда дерби болгон да. Ал менин аттарым чабат деп жүргөн, бир күнү Кумсар татар кайра келди, эмне болду десе, сен Бурситке жазылуусуң депчи. Тияктан үйүнө айласы кеткенде кайра жазып койгон. Эми ушул жерден кызык. Эми ким утат? Дербини ким утат? Тиги жерден Проза утту, Бурсит 4 болду. 4 аттын 4 фавор. Бир жерге чогулушат. Кайра Бишкектен кезип атпайбызбы? Бирок жеке эле алмашты. Анан ушул жерден анан биринчи дербини Бишкектен урду да Бурсит ошон. Анда сиз отурдуңуз. Мен отурдум. Акыркы келип жана атагы чыккан Карабельник, анан кимчи? Ишенко экөө мындай кылаттыр, ортосунан жарып аттындай. Деп экөө сөгүнүп калды. Акырын отурупчу дербини утту. Ошентип андан кийин 4 жашында Алматыга апардым да падырат. Москвадан Каинский ушундай уткан аттар келди, бүт чачыратат деди да. Анан Бурситтин ошондо жакшысын айтып коеюн. Корктум, дегенде ушундай сонун аттар да Москвадан келди. Бурсит эмне болор экен? Булар менен кандай чабышат болду экен депчи.
бурсит жөнүндө сен кайын заводдун аттары жөнүндө сүйлөп калдың. Ооба, эл төрт жүз Мына бурсит анан гуслар. Ооба. Анан лайлак турак боюнча болбой калган. 3 жыл ат мыкты. бурсит. Лайлак гуслар. Анан результаттан да анан жана бурситти айтып келет. Ошондо бурситтин жакшысы бар коркуп атып бардым, старт берилди. Старт берилгенде бурсит кетип эле атат. Бирок атты аркамды карабай эле аттан сезип келатам, аттанчы куйругунда бирөө келатат депчи. Келатат деген сезим менен келатам да. Анан куйруктап келатат деген ат мага айтып атат да. Ошону анан бир убакта карасам эч ким жок. 200 метр калыптыр. Көрсө бурситтин старателин көрбөсүң. Аябай табана берген экен. Ушундай көңүл менен кетип бараттыр, көрбөсүң. Бирөө куу келаткандай кетип баратканда. Көрсө өзү азартка түшүп алып кетип бараттыр да. Жана московский аттарды дагытты 200 метр. Ошентип эстирди да от анан бурсит трехвенчаный болду. А жана Бишкектен эле мен утпай калганда трехвенчаный болбоду. Бир эле гуслар болуп калмак. Эми сөзүңүзгө аралчы Төлөмшөке. Ошол бурситтен тукумдары барбы азыр? Мына улан чаап жүрбөдүбү. Кийин жакшы улдар түштүбү? Барсам эле эми бул аттын тагдыры деле адам тагдырындай. Ат деле жакшы саяпкерге турса ат. Az Заграндан миллион капкел, миллиард капкел жаман саяпкерге турса болбой калат ал делечи. Аттын тагдырын саяпкердин тагдырын ат ачат, аттын тагдырын саяпкер ачат. Эми Төлөмшөке айтсаңыз, сиз көп күлүк чааптырсыз. Бирок ошолордун ичинен элдин оозуна илинген, өзүңүзгө жаккан бир 2 күлүктү чапканыңызды айтып берсеңиз, кайсы күлүктөрдү? Чапкан көз ошондо бул чанда чыгат экен. Бул жанагы таланттуу саяпкер, таланттуу жекей атты сүйсө ошол чуркайт экен. Сүйбөсө кемчилиги болот экен анычы. Анан сүйгөн атым Сүйүзбой болду. Жанагы Союз кулап антимитип жүргөн убакта Алматада катуу ат чабыш жүрдү. Заграндан аттарды ташыды, Россиядан мен деген күчтүү саяпкерлерди, жекелерди ташыды. А мен Алладан сурам, Алла берет экен. Ошолордун арасына кайра бир түшүр деп барып Алланын жардамы менен түшүп калдым аякачы. Түшүп калып анан Сүйүзбой түшүп калды менин көчүгүмө. Сүйүзбой багыма жараша Сүйүзбой түшүп калды. 8 старт 4 жол рекорд. 4 рекорд. Бул 90-жылдары. Азыр Казакстан Сүйүзбой менен карышат. Сүйүзбойдун балдары. 90. Бул деген 94 2004. 2004. Сүйүзбой Турулханта турчу экен. Ошо менен андан кийин келип Кыргызстандан чаптым. Кыргызстан бүт билет. Кыргызстандан Садом, Сарыбак, Гиксурис дегендерди чаап жүрдүм. Алар да жакшы результат койду. Ошондон кийин атты мындай дайындаш керек турбайбы? Златки скачка деле эме болуп баратат, возрастын деле болуп баратат, тиги болуп баратат деп анан саяпкерчилик жөнүндө айта алам. Баракелде, жакшы. Союз убагындагы сонун ийгиликтер бар да. Ошол убакта аттардын багылышы жөнүндө айтсаңыз. Ой, аны айтып эмне кылабыз? Ой, ал эстен кетпейт го. Ошол эле аттарды жетелеп чыкканда өзүм атактуу жекей болуп турганда Союзда. Анан жетелеп чыгып ар бир ай сайын выводка жасайт аттарды. Ал Союз убагында мындай эме да мыйзам бар, баары бар. Примерка деп коет, текшерет, карайт, зоотехник деп коет, оозтардын сынчысы. Бүт ченейт, канча эме атат. Ошол убактагы аттар мен өзүм таң калчумун жанагы. Кайын заводдогу аттарды мен ушуну мен чабамбы деп өзүм ишенчүмүн. Чүрөктөйт менен. Чүрөктөй, азыр Заграндан ташып атпайбызбы ошол? Ошол аттар турганбы жеринде кайын заводдочу. Азыр деле чуркап атат Пятигорскийдин балдары баары. Кайын заводдун. Анан Айландыр деген бабамдын айгыры бияка келди. Ошондон 5 кулун чаптым, 5 тең чуркады. Айландыр деп атпайбы? Кайын заводдун бээлерине Айландырды кошсо бүт чуркап атат. Ошо Союз убагында Төлөмшөке, сөзүңүзгө алчы. Союз убагында кышында бээрде багылчы 54-кайын завод. Биженде багылат. Кышында биженде болот. Марттын аягында жүктөйбүз.
15 Тбилисиге 17 сутка жүрөт, Пятигорскке 15 сутка жүрөт. Поездда, товарный поездда. Аттар буту шишип үчүн анча мынча кыйналып барат. Эс алдырып алабыз. 9-майда, 2-майда открытие болот. Ал убакта аяктын ат чабышы укмуш эле болчу. Тотализатор да бар, мафия өзүнчө. Өкмөт уруксат берип койгон. Рубль менен ойношот. Уже сатылган жекелерде болгон 1 жыл Москванын ипподромун жапкан тотализатордун айынан,чы мафия болуп кетчү. Ошондо эле мен кичинекей мен мафиянын арасына түшүп калган экен да. Сиз ошондо 54-үнчү гарнизондун ошол убакта Бурсит, Лейлек, Гуслярдын балдары менен союз туткан экенсиз да. Ошолор менен. Ошолор деген жана Луганск, анан Сбор деген айгырлардан. Луганск. Түшүнүктүү. Андан кийин Ранс, Скальп деген айгырдап келишти. Ранс атагы жана Бурсит чыкпады. Ооба. Ошол айгырларда. Андан кийин Пятигорск. Азыр Пятигорскдун балдары баягы утуп аткан экөө тең Пятигорскдун балдары. Тукумдар ошолор. Көбүнчө эле могу Кайынзаводдон кеткен ушулар эле. Анан силер суроо берип калбадыңарбы? Кайсы жакшы? Бүт Кайынзавод, дүңгүрөгөн Кайынзавод болчу Союздагы. Бизендеги бир Кыргызстан боюнча, даже Казакстан боюнча, даже Грузия тең келе алчу эмес. Грузияны да дал бүтөчү. Грузияны. Аябай өнүккөн экен. Москвадан эле кичине Матикова менен Пятигорский ипподромго кичине. Жакшы, Төлөмүш аке, эми сизге дагы бир маанилүү суроо бергим келип атат. Сиз азыр област республикабыздагы аттын кашкасындай таанымал ардагер, бутуңуз үзөңүндө жүргөн сайыпкерсиз. Анан ушул сайыпкерлик өнөрдү качан баштадыңыз? Жакейликтен кийин сайыпкерге качан өттүңүз дагы, анан кайсы күлүгүңүз менен баштадыңыз? Эми кайра сайыпкерчиликти айтып турбайм анда. Мен жакейчилик менен эле бүтүрүп коет экен десек да. Мейли анда сайыпкерчиликке өткөндө. Эми мен аламанга деле көп көңүл бурбай эле жалаң эле жанакындай жүрүп. Классный аттар, классный порядочный ат чабыш, классный өтө бүжөндө деген эмеде порядок. Сладкий скачкада порядок. Анан бул тагдыр деген нерсе, ойнобо деген нерсе турбайбы? Анан тагдыр сайыпкерчилик алып келди. Алланын буйругу деле, Аллага шүгүрчүлүк. Тигиндей болсо, мындай болчу деп атпай, кыскача айтканда сайыпкерчиликке алып бараткан экен да көрсө. Анан сайыпкерчиликти баштаганда кандай кылып баштасам деп, ушу мен конокко түп жака барып калдым. Аяктан иштечү деле киши жок, мындай атактуу Кайынзавод деле жок, атактуу аттар деле жок. Алланын буйругу менен эле барып калдым да ошо. Конокко баргам. Конокко барып отурсам, ошо бир көргөн жерге 1000 салам бер дегендей, ошо жерге барсам, аябай эме атка кызыккан, анан аябай эме кишилер экен да, мындай сыйкор. Чай ичип отурдук, тигиндей мындай кылдык. Ушу мен угуп жүргөн, сыйлап жүргөн кишилер эметип калды. Ошолордун мен ниетин түшүндүм, жүрөгүн түшүндүм, мага дегенчи. Ошо ат деп жүрүп, анан бээлери тууса жентек берет экен. Анан ушунчалык ат дегенден кийин мен бир өзүмдүн колуман келген жакшылыкты кылып коеюн деген ой келди да магачы. Анан деген ой менен ушу дасторконуңа ниетиңе рахмат дегендейчи. Анан карасам, ошондо Ноорузга бир 20 күн калыптыр. 20 күн калыптыр. Ат сүйүүчүлөр, ат кумарлар да чаба албай жүрүшөт. Анан ушу силерге бир ат чаап берип койсомбу деген ойдо болуп жөнөлөп. Аттарын кыдырып карасам, көңүлгө толгон деле ат жок. Чаап берип коеюнчу, бир 20 күнчө иштете койт деп ойлоп калдым да. Көрбөсүң бул Алланын буйругу. Анан Ноорузга мен февралдын 20 күн калганда бардым да. Аяк. Анан тигинисин иштетем, бир аламаны бар, Атос деген азыр кара балтага сатып ийген аны. Муну ошонун баласы деп көчөк кунанды. Чынбы же калпты билбейм. Анан бир кунан бар экен. Кунанды десем, эги шалпайган, бутунда жүндөр бар. Бул
эми бул жакта сулуу аттарды жүрүп коюп булар чуркайбы деп анан тигилер десем чуркайт деп ушуга чейин шылдыңдайт бутунда жини бар экен депчи анан таптап ошол өрөндө чапсам утуп келди Нооруздачы. Деген сүйүнгөнүн айтпа. Утуп келип эми бул тарыхты айта берейин деп. Ооба, люстра жөнүндө айтсаңызбы? Азыр Люстра келатсыз да. ошого баратат. Саяпкерчилик кандай баштап калдың деп калбадыңбы? Анан проба деген бийси бар экен. Ошо бекенде биринчи эле жылы чапканычы. Анан 20 күн калганда чапсам утуп келди. Бала да кичинекей баспайт. Анда утуп келип, анан 9-майда кайра караколдо болуп калды. Анда Кыргызстан бүт чогулду. Кошкорбаев кайын заводдо жанагы Рамазан Талайда барды биженде бурганакчы. Дагы утуп келди. Анан эми 20 күн таптаган утуп атса тиги болсо. Саяпкерчилик мына ошондон башталды. Анан ошентип жүрүп отуруп кой эми силерге ат чаап бердим. 2 жолу чаптым, экөөндө тең утту. Чайыңарды иштин эмеге жаттым эле, эметтим окшойт кетейин десем, ошол жакта кишилер, кырак кишилер бар да. Сакалдуу 5-6 киши чогулуптур. Атайын дастурканга тургузуп алып, сен бүт Түп районунун атын тапта деди да, баарыбыз чогулуп беребиз. Ынтымактуу экен аят. Чогултуп берели, сен ушул жакта калбайсың дейт. Анда кайда бармамбы да, кайда барсам мамайдын көрү деп, ушул жакка калайын дедим деп. Элди анан бүт Түп районунун аттары чогулуп жана Оторбай деген кыйын киши бар да, азыр кайныбатсанын арасында өзү мугалим, директор школа болгон. Анда негизи кыйын киши да. Ошол киши мени түшүнүп мени эметти да, баалады да. Люстра ошонуку. Анан кетейин десем, ат чогултуп беребиз, биякта эле жүрө бер дедим. Мейли. Бар каяка урмак элем деп жүрө бердим. Бияктан күлүп атышат, каякса ат чапмагыла депчи. Клиенттер келет, биз Россиядан ат алып келип берели, атым жок депчи. Анан ошентип отуруп, анан 2-жылга калганда анан люстра ошондо барсам тай экен. Үчөө туруптур, экөөнү сатып жүрбөйт, арзан эле. 100 бирдеме миңден 120, анан 150ге сатты го дейм. Анан люстраны алып Оторбай сурады да менден. Азыр мага өкүл ата. Оторбай аган сурап калды, кайсынысын алып каласың десем, люстраны алып калдым, экөөнү сатый дедим да. Сатыйды. Берки парсасы деле жакшы экен, бирок жама эмеге таптай албай калдыбызбы, же билбейм ушул кандай болду. Люстраны алып калып, люстраны тай кезинде мен ошо 9-майдан кийин баштадым. Тайын деле миндим. Анда тай чабыш жок болчу, минип билдим ошондо тайды кунамды кандай дайындайт экен, тай кезинен. Жүрө берди. Анан 1 жылдан кийин чаптым. 1 жылдан кийин Чолпон-Atan ипподромуна келип чапсам, ошондо бүт Кошкорбаев кайын завод бүт Кыргызстандан аттар. Анан барып чабандос балага айттым, с места эле кетесиң дедим да. Анан падыкка барып карасам, арстандай болгон аттар, билеген. Ой, булар жалаңкычтар с места кетирбейт го деп, көп катуу болобу, булардын аркасында жүр дедим кайрачы. Анан айткандай эле бизенден старт болду, люстранын биринчи чабылышы. Биринчи старт. С места да эмес эле жалгыз келди. Караңызчы, күлүк экен да. Кошкорбай кайын завод токтоп калды. Жалгыз келди. Мен люстраны эле айта берейин. Аягына чыгара элем. Эл да ошо люстраны күтүп атат. Аягына чыгара алам да. Анан аякта каневска деле жабып алуу деле жок эчтеке. Анан люстра бизди бир топ жерге ат айтат экен да, каяка барасың, каяка чабыш керек деп мен барганда айткам, мен же жакта жүрө бербейм, мен кругум башка жакта өтүрүп байгелерди чабам депчи. Анан озго сала бергендей да, алардын кулагында дегендей болот го. Анан айттым тиги Талай деген азмага куда гаишник, бирөө гаишниктин начальниги да каневска сатып алышты. Мен айткан менен болуп калды. Каневска сатып алды, Талайда жип бар. Анан далай жерге чапчыдай болуп калдык депчи. Ошо кубок куюп турган экен да. Анан каневска сатып алдык. Каневска сатып алып, анан Сусамырда
баки байга коюп калды, чоң байга экен. Малчыларды сүйлөтүп алчу. Отурбай калган кайындары ошо суу самырда келип такырсын. Бир жума мурун барды кайга. Элдин баары күлүп бизди бияка эмне келдиңер томой элесиң. Биздики жанагы бир жаш жигиттер кезип алып бияка эмне кыласыңар, биздики жанагы деди Каристе турчу эмес беле, эки аягыбыз жанагы. График. Графикаларын унутуп калдым. Биздики ошондон деп бизди мындай теңин албайчы, биздики тар менен жабылып турса, биздики тигинден деп мындай теңин албай кетишти да. Анан биз бир жума турдук, ошондо бир жума туруп, анан тияктан суу самырдан байге болгондо ошол жерде ак пайпакта чыкып атпадыбы? Ак пайпак экөө бирдей болупту. Аламанда ак пайпак болупту. Алды алысыпты так ошондой. Анан старт кетти, старт аябай дөңдө экен. Дөңгө. Анан мен жана чабандоска айттым, дөңдү көздөй акыркы чыксаң, акыркы барасың да, анан ылдый киргенде аша баштайсың депчи. Дөңгө чыгасың да токтоп каласың, ушул жерине катып айдасаң дедим да. Акыркы чыгып калып катып айдайт деп ойлодум да. Жок, 8-чи чыкты, ылдый түшкүчө эле уже алдыда кетти. Омондорду тизип койгондо бирден тизилип калыптыр. Ошо жүрүп отуруп акыркы куруп дегенде жана дөңдү көздөй кайра финиш болгондо аттын баары токтоп калды, жалгыз келди. Узун сыйра каттардын баары ошондо токтоду. Экинчи, үчүнчү месте ат жок. 4-чү меники келген экен, талашаттыр. Көрсө 4-чүгө 40 миңдей ушундай приз бар экен. Эмне талашып атат десе, мен экинчи аттымды албай кетип калыптырмын да. Көрсө ээси жок, 4-чү месте меники деп талашаттыр да. Ошо мен башпай кезде ошондо автомашина болуш керек. Автомашина болуш керек. Жана эмне пассат. Анан ошо люстра утканда мындай жалгыз. Пишенден да жалгыз. Суу самырдан да жалгыз келип атат да. Күчтүүмү ар экен да. Мен биринчи саякатчы келем болчу. Атым жалгыз келип атат. Күрөшүп да келсе бир жамандайчы. Анан ошондо казактар келип калды. Тааныган эле жанкалар, тааныйт. Келип тигилесе 25 десем мени жаман көрдү. Мен эми 25ке менде импорт белеги бар. $25,000. 25ке ал эмне кылам? Жок, 15 миңге деди. 15 миң. Албайбыз тигүү дегенде деп кетти. Анан ушу Керим кезип калды магачы. Керим кезип калып, ушу Керим мага эме болду, себепкер болду. Ай сен кунаныңды кубокко барсаңчы дейт да. Мен ойлогон да эмесмин анчы. Кубок деген нерсе оюнда да жок. Эми биринчи жылкы саяпкер, анан люстра, рягат деп тияк. Жана канча миңдеген келген аттарчы. Ошондо ошол мукалар айтат, ушул убакка чейин тарых кылат. Аякта да бир балдар бар да. Менден үйрөнгөн. Мака-мукалар айтат. Утуп атат алар. А бирок уткан сайын ал ошон үчүн берип атат го дейм. Кайдан келгенин айтат. Кимден үйрөнгөнүн айтат. Анан кээ өзүм эле болдум дегендей кылат да. Анан кайсы эмнени айтам? Казакстан президентinin кубогуна камданып калдыңыз. Мен камданып элекмин. Анан Керимге кезип калдым, ушу Чолпантадан эле кезип калып экөө сүйлөшүп отуруп, сен кубокко барсаң десе, мен карап туруп, Керим сен мени шылдыңдап атасыңбы? Дедим да, шылдыңдап атасың. Десем, ал да эметтен болчу. Жакшы ой менен айтып атса, ал деле таарынат деп. Жакшы ой менен айтып атса, эми от кайдасаң бокко качасың дегендей кылды го дейм ал делечи. Анан Керим айткандан кийин ойлонуп калып, анан үйгө барып жатып телевизор көргөндө көз алдыман жана кылаткелерди айтпадымбы? Аттын баарын көз алдыман өткөзсөм, люстранын скорости эле ошондой экен. Бияк айтты. Сез көкүрөк айтты, апар. Бул токтогон жерде казактардын аттары деле токтойт деп казактар. Караңызчы. Анан ошонун астында галоп жасасам, жанагы кышта чоң иштеп жүргөн аттар талада эле калып атты. Скорость. Анан ошентип суу самырга бардык, суу самырдан утуп, анан кубокко апарарды ошо Керим кезип калып, анан кубокко барганда жанагындай сезим келип, анан ошо суу самырдан ким кезип калды? Жанка кезип калып, Эсболдорчу. Кезип калып 15, 20, 25 ушундай баалашканда биз эмне кылабыз муну? Импорт аттап турса, келишип алдык деп. Анан бирок биринчи себеп ким? Керим. Андан кийин
Жанка күндө чакыра берет. Казакка келип бир чаппайсың деп. Биздикине жатасың, коносуң, өзү алып барып чаптырабыз, келмейсиңби деп эле берет да. Анан буга эмне кызыкчылыгы? Буга эмне кызык десе көрсө, ал ишенген экен 100% уттурат. Бир $10,000 колуна санап беребиз деп отурбай коюн. Кете алып калабыз деген ойдо экен да, мен кийин түшүндүм. Анан чындыгын айтканда ким ойлоп тур эми өлүбүз. А Мука айтат, кийин мен бир жума мурун баргам дейт, Кубокочу. Ошо жерде чабылчу кунандарды көргөм дейт. Муну булар бир 20 чакты кунанды ким утат деп ойлогом дейт. Импорт кунандар да. Анан Жанканыкында жаттык 4-5 күн. Жанка эмне чакырып, бирок Жанканың дейт, буга Жанкага уткан кылганабы же уттурган кылганабы депчи. Анан ошентип жүрүп отурам. Кубокко саат 4-тө туруп алып, жана Кордойдон жүктүп алып, бардык 4 саат жүрдүк да. Алматыда чалды да. Эмеде Узунагачта. 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 Көк басталды. Анан машинадан түшкөндө ушундай эме деген, жана саякка чыкты. Таунда. Таунда экен бийлек. Аны Жанкалар айтты, сен муну иштеттиң беле же? Сылап сыйпап эле алып келдиң депчи, бийлеп атат деп көрсөт. Аны бир барып келгенден кийин 1-2 саат кайра ойлоп койдук, чогушту. Эми 60 аттын сүрүү оңой эместен айдап алып кетти. 60 кунан чабылды го. 60 кунан чабылды. Стап берилди, карасам. Кайда жүрөт келет. Карасам. Окшош экен, меники менен Иллюстрам менен дагы бирөө. Чуркалганы дагы, өңү дагы бар. Экөө жүрөт алдыда. 3-чү керимдики жүрдү го дейм ошол. Анан акыркы куркту. Жок. Бирде да акыркы эмеде 6 ат калды. Бирде да 1 километрге калганда 3 ат калды. Караңызчы. 60-тан. 3,5 километр. Поворотты куртайды, ошо жерге жеткенде мен жекен сабай башташты экөө. Ортосунан соғып. Мотоциклде өткөндө. Караңызчы, керемет. Анан келдик. Анда эртең Жанка кечкире какшап аткан, страшно байга будет деп элечи, страшно байга будет деп. Келсем, кийин жете эле алыптыр. Баласы страшная кабыла депчи. Анан келдик, эсепти. Анан давай отуруп сүйлөшөлү деп эртеси чыктык да чачып калыптыр. Анан бияка келгенде жатты, ансына тияка жүктөп барып, кайра жүктөп байгенен араң эле калыштым деп жөлөнүпчү. Биз жанагы 25ке 30га бербей кетип калдык да. Тиги ошо уткандан кийин. Анан Жанка айтты 30 берейин алып калайын депчи. Сен наробун эместе өзүң кошподуң, мен баасын койбодум беле суусандырдан кийин депчи. Өзүң чакырдың, өзүң коштуң. 35 каласың бүттү. Чыктып кетти. Ошондо Төрөш аке, ошондо президенттин кубогун курандан иллюстра утtu. Байгези эмне экен ошондо? Жигули экен. Семерка. Семерка. Ду дечкен экен да. А ошондо иллюстранын атасы кайсы? Машинеде эмес, бул жерде гейт деген жана кубок деген нерсе. Окмушта. Кубок деген нерсе ана местный ат менен. Анан азыр айтып атпайбызбы? А бул деген Генелдон, мен кичинекей чагымда Генелдон деген болгон. Генелдон деген ошол эме Анилинден, Казалинден. Генелдон Пятигорскийден уткан, Москвадан Дербин уткан. Мага чейин ошол жекеди да билем. Алик Эдиков деген жекей. Мен барганда Ногой экен өзүчү, мусулман. Генелдонун ошо Пятигорский ипподромдо популярный жекей экен да. Ошонун тарыхы деле ошол. Ошо жана чубуйстар менен чабышып жүрүп, Загранга ким барат болгондо ошо Алик Эдиков барат болгондо жинде болуп калган да. Крышевский. Аны бир ала билет дейт. Ошондо иллюстранын атасы кайсы экен? Линиясы кайсы болуп калат? Любомир ушул эле Кайын заводдон. Бизде 54-чү Кайын завод. Ито бракованный эме депчи. Кандай чыгып калат экен? Эле мышыктай болгон айыр. Азыр ал Ранс Лютая деген бетенде. Жакшы. Растын аны бар экен да. Раст. Жакшы. Ошондо Төлөмүш аке, иллюстра бир Кудайдын буйругу менен, сиздин чеберчилигиңиз менен Алланын буйругу. утту. Анан казактар, казак туугандар айырден 30 миңге чейин сурашты да.
Мен 30 мың А бербей келип бияка келдиңиз да, э? Алып жүрөңүз. 35 дедим. Енді өжерлендім да. Арзан айтсам болбой койдуңар эле, өзүңөр кубокко чакырдыңар. Утту эми. Ана бергим де келген жок, чындыгын айтканда. Эми ошончо болуп иллюстрация бергим деле келген жок. Жакшырып. Бергим деле келбей, 35-ти табасың деп жүктөп алып кетип калдык. Отурбайга да рахмат, менин сөзүм менен берилет деп кетип калдык. Анан кийин кайра өздөрү издеп келип алып кетишти го дейм. Андан кийин камчын той болбодубу? 4-үндө. Биз 29-да чаптык да тияктычы. Биякта 4-үндө эме болду. Дагы байге болду, чоң байгечи. Ошондо казактар бияка келди, кайрачы. Бүт казак Отурбайдын үйүнө чогулду. Отурбайга айтты эме депчи. Биз 50ден машин уткан саяпкерлерибиз депчи. Бирок кубокту элекпиз, сен бизден жогору турасың. Кандай сон караңчы. Деп казактардын баары чогулуп отур, баарын карап атат. Андан кийинки сиңдисин 25ке сурап атат. А 25ке мен жана талайга алып берип койгонмун. Задаток бердирип турупчу. Ушуну алсаң ушуну эметет деп. Анысын да сурап атат. Анан тиги талай бербейт, ат сеники, меники. Мен бербей сатпайм 25ке депчи. Анан Любомиринде сатып кетишпеди. Айгырында. Андан кийин түп жактагылар 10 миңден кем айтпай калды, аттарчы. Садын. Эми Төлөмүш аке, сизде чабандоз катардагы укучтуудай тажрыйба болуптур. Мына саяпкерлигиңизде да башталгандагы кийинки сонун результаттар болду. Анан эми ушундай сонун өнөрүңүздү барктаган шакирттерди өстүрдүңүзбү, учениктериңизди? Жакшы суроо. Өзүнүн биринде бар балдар өзүлөрү эле үйрөнөт экен. Түп жакка барсам ошол жанагы жанында 4 бала болду, 4-5. Айылдагы балдардын баары эле келчү, ошонун жакшылары 4. Азыр Максат деген улурагы, баарынан улурагы Мүслүмованын баласы, азыр жорго чап, казак кыргыздын жоргосун чап утуп жүрбөйбү? Ошол эле тап менен мен андан сурап калам кээ бирдечи, кандай тапты десе, кунанды таптагандай эле деп коет. Жанагы атты баптап сыйлаганды өткөткөн агачы. Максатка илип алган дагычы. Андан кийин Дончик деле, жана Дончик 3 жыл подряд чапты менден. Так чабандоз катары жакшы чап берди. Кубокту да ошол утtu. Дончик. Андан кийин Алсу деген өзүнүн менчик бээси менен кунанды бытыратып жүрдү. Дончик. Андан кийин Сайыт Боуженден жекиште 20 миң доллар укушундай аттар бар болчу. Ошол менен катуу салгылаш болуп 70 кунанды жутtu Иванкадан. Катуу кунан дайындады. Ошолорго өтүптүр. Шакирттериңиз, э? Шакирттер. Ошолор мен немемди чыгарып атты. Андан кийин Макамукалар өзүлөрү деле айтат. Макамука сиздин учениктериңиз турбайбы? Сизден мисалы эметпесем өзүлөрү эле. Аларга деле мисалы мен үйрөттүм деп деле ойлогон жокмун аларгачы. Жанымда жүрүп эле сүйлөп аткандан кийин илип алган. Деринде бар балдар. Анан көчөгүн интервьюда жүрөт. Үзөңгүлөп, атка отуруп жүрүп эле үйрөнүп алдым депчи. Жакшы, сон жакшы шакирттерди өстүрүп чыгыптырсыз. Рахмат сизге. Бир район чабып атат. Жакшы, сонун маек болуп атат, Төлөмүш аке. Эми мына Кудай кааласа, сонун сиздин сырларыңыздагы ийгиликтериңизди сөз кылдык. Эми жакшы шакирттер да чыгарыппыз. Анан эми биздин маегибиздин өзөгү болгон, сиз жаштар күтүп аткан саяпкердин сырларына келбейлиби? Сиз атты кандайча даярдайсыз, канча убакыт даярдайсыз? Ушул жөнүндө бир учкай айта кетсеңиз. Бул деле эми баары эле атка жараша. Орусча айтып коет, полошади деп койчу, баары эле атка жараша болот. Кунанында минген ат, мурун минилген ат дайым болот. Анан сынула минген ат көпүнүш керек, 6 айдай ушундай. 6 айдай. Кунанында чабылган, мурун чабылып, былтыр чабылган ат быйыл бышты болсо, аларды бат эле. Бат эле келип калат. Анан атка жараша болот да. Эми атты сиз күлүктү кандай сынайсыз? Атты бирөө минип баратат же сизге алып келет. Атты кантип тааныйсыз? Кайсы ягынан? Эми а дегенде эле башынан эле сразу аттын көзү кандай? Үлүрөйүп турабы, жанып турабы? Анан калган мүчөсүн карай баштайсың, бутунан баштап. Эң эле биринчи буту таза болуш керек. Чачыктуу эмес. Дөңгөлөк дөңгөлөк начар атты алып албай калсаң, дөңгөлөк жарып калбайбы жолдончу.
кайсы кандай буттар жакшы болот? Түп-түз болуш керек. Дагы кандай эмне кайсы жагына көңүл бурасыз? Айтып коюшат, бакай кыска экен, бакай узун экен депчи. Бул орусча экстрер деп коет. Сын. Ооба. Илгери Затеевтер болгон, бул Божунда Чумаков деген орус болгон. Таза орустун сынчысы экен, ошол кийин ойлоп атсаң. Ал атка жараша болот. Жана бакай узун экен деп албай коюшуп атпайбы? Ошо бакай узун аттарына барат, арыштуу болот. Бакай кыска аттар мен ушундай сынайм. Ар кайсы сайыпкер ар кандай сынайт дейминчи. Жана бакай бышык депчи. Туура эмес десең темир деле сынат да. Бакай узун аттар эме болот. Арыштуу болот. Арыштуу болот. Кээ бирлер ошо бебелчек узун атты баягы өтө мягкий бабки деп коет го. Алга кандай? Жок, андан эмес. Мен бул каркарадан уткан кунандын чыйрагы ширеңкедей эле болчу, карап туруп. Ээси экөөбүз мени көргөзгөн, ал досум болот бир класста. Бир атымды көрөлү деп. Баары тай экен. Бул кунанды утпады каркараданчы. Экөөбүз тең кенедебизден чүк ойногон досум дагы ошонун аты. Экөөбүз тең бутун карап калыптырбыз. Чыдайбы, чыдабайбы дегенде ширеңкедей эле. Чыдап эле мына кунанды бул көчмөндөргө эме жолдомо болду. Бели узун ат жакшы дейт. Кээ бирлер бел кыска болуш керек дейт. Бул жагада кандай дейсиз? Эми бул деле адам сыяктуу жанагы жаратылыштан да. Сүр көтөргөн ат болот. Сүр көтөрбөгөн ат болот. Аттын деле эмеси мындай. Өйдө төмөн болот. Ак кара жүрө берет деп атпайбызбы? Ак кара бардык жерде. Рахмат. Төлөмүш аке. Мына кече чоң байга болбодубу бул жерде? Чолпон ата ат майданында. Ошол жерде кунан чабыштан сиздин кунаныңыз экинчи келди. Сиз суутуп чапкан тай биринчи келди. Анда эмесе ошол тайларыңыздын ата тегин айтып, анан көрүшүп койбойлубу досторубузга? Кандай келсе? Тайдан баштайлы жок андан? Тайдан баштайлы. Тайдан баштайлы. Даяр турат алар. Такай эле эме коебуз да. Тартыр. Свет күйүп калат. Мына көчөккө тай азыр алып чыгам тышка. Кечөөңкү тайыңыздын кааласаңар базга кое берем. Ливада бар да. Жарыктык. Кечөөңкү чуркап келгендеги арыжын айтпайсызбы? Эликтей болуп. Көчөгүн тай. Алыс келди бу. Мына достор, кечөөңкү ипподромдо өткөн чоң чабышта ушул тай бөлүнүп келди. Эми чуркаганда бир эликтей экен го. Баягы сиздин люстраңыздай чуркайбы? Ошондой эле го дейм. Сонун ат экен. Бунун ата тегин эсиңиздеби? Ата теги бул жекиштеги эменин иниси дейт. Жекиште бир кунан болгон, күчтүү кунан. Ошонун иниси деп. Анын ата тегинде жекиш жакшы билет муну. Жаштык келишкен тай экен. Сонун. Бул такаларын деле сууруп коюптуз, Сууруп салгам көчө. Эми мес алттыңыз да көзгө чейин. Кундан жылаң айлак чуркаган жакшыбычы. Кроссовка кийип. Жок, бул такасы жок чабылуу кече. Билесиз да. Жок, рахмат. Мына такасы жок эле чабылды. Келди айлантып бир карап кой досторубузга мына. Кечөөңкү мына буйруза. Кечөөңкү тай, уткан тай. Өзү абдан күчтүү келди, Төлөмүш аке. Алыс келбеди. Алыс келди. Ток. Сыйрактуу. Сиз айткандай бебелчектүү экен, сонун экен. Жакшы. Эми кунаныңызды көрөлү. Муну киргизип коеюн анда. Мына шешеп чиктеп атат. Карш кылды. Ушуну каршыга окшош го? Ё. Шешеп айрытасың. Демектер сон. Каршыда ит болду, көрдүңбү? Итим дагы. Бул кунан көчөк. Кунандан экинчи орунду алды. Кечөөңкү байгеде биринчи орунда 5 кашкан баласы келди. Ал эми экинчи орунда ушу Төлөмүш акенин кунаны. Мунун кличкасын эстей албай атам. Арафат. Арафат, туура Арафат. Кече бу да жакшы кууп келди, жакшы даярдаптырсыз. Бул деле жакшы келди, шүгүр. Бунун ата теги кандай? Ата тегин деле билбейм, ушундай. Сынына карап эле. Сынына карап. Эс алып келип берген, көбүн кыйбай эле. Ошондой. Кимден болсо ошондой болсун. Минип көрдүм, жакшы. Айлантып. Калтырып кетти аны. Ар кайсы ар кандай айтат, бирок азыр заманда ар кандай эме тотпайбы, илгеркидей эме жок. Энесин ээрчип жүргөндө
Өз көзүң менен көрбөсөң азыр. Сон. Бул кишини качан чыгаргансыз? Бул Ошо тайында чыгып чыккан. келген, тайында Тайында дайындашып турмун. Бул мага январда келген. Тайында дайындап, бул кишини чыгарып, анан январда мага алып келип берген. Жакшы. Сон аябай чоңдодо экинчи орун деген бул укмуштай сон результатта. 4 жолу чабылды бул. Ии. Бир жолу утту биринчи бай. Анан бир жолу 3 болду 9 майда чоң чабышты. Ии. Анан Бостери атанын тоюнда 2-нчи класс кулап калды. Баягы мүдүрүлүп чыгылган ушул. Кудай сактап тур да. 2-нчи класс атпады беле? Ооба. Анан көчөк 2 болду. Жакшы. Канча калуу күлүк мал экен да. Жакшы. Төлөмүш аке, жакшы кызыктуу маек болуп атат. Анан байтан бери байкасам, сиз атты канына басым жасабай эле аттын мүчөсүнө карап эле алат экенсиз да, э? Ошону баа берет экенсиз. Анан ошо жакшы сайыпкер болуш үчүн эмне биринчи негизги маселе кайсыда? Бул жакшы сайыпкер болуш үчүн баары эле жана Алладан деп эметип атпайбызбы? Алланын буйругусуз чаң түшпөйт дегендейчи, Алладан. Андан кийин эле ошол Алла берет экен. Орустар айткандай жанагы от Бога дегендейчи. Тубаса сайыпкерлик. Ошондойдо берет экен да. Алладан деген ошол нерсе ошондон го дейм. Анан эң биринчи суроо берип калбадыңарбы? Эмне керек депчи? Бул деген бул сайыпкерчиликте, ат чапканда деле бул адамдын көзү сокур болсо да бакал бар эмеспи? Көөдөнү сокур болбосун дегенчи. Бул эң жакшы эме. Менин тарыхымда бул эң жакшы макал экен да. Көзү. Бул жерде сезим. Бул сайыпкерчиликте ат чапканда да сезим чоң роль ойнойт. Эмне жука сезиш керек экен. Ат чапканда сен бул манжаларың пианино ойногондой жана кээ бирөө эле тарт десе колуң ооруп алып тарт, тигиндей тартып атпай, ал столбо тартып аткан жок да, сезип тартыш керек. Гладкий скачканы чаап келатканда ушу манжаларың менен сезесиң атта канча күч калганынчы. Карашы кандай керемет. Керемет. Ат менен адам куйлушуп чуркайт деген бул менин да тарыхым башында жазат. Ат менен жеке экөө чогуу чуркайт. Мисалы чаап келатасың да, чаап келатсаң, дистанциянын ортосуна келгенде жана Камир хан чыркап атат, ушулай скачкаларда деле жүрдүм менчи. Россияда ошондой эле ат чабыш болчу Союз убагындачы. Ошолордун арасында жүрдүм. Начар жеке болгон жокмун. Казакстандан, Кыргызстандан улчу болсом, мына эл калпайт, кырбайт. Улчу болсом, Союзда десяткага илинип жүрдүм да. Анан ошондо дистанциянын ортосуна келгенде, бир убакта ат сен өзүң чарчап баратсаң, значит атың да чарчап баратат. Өзүң күйлү күчтүү запас менен кетип барсаң, атың да ошондой кетип баратат. Экөөң чогуу жүгүрөсүң. Бир кайыкта. Караңызчы, керемет. Бул баштан өткөн нерсени айтып атам. Бул сиздин сөзүңүз аябай баалуу болуп атат да. Азыркы сайыпкерлер айта алабы ушуну, айта албайбы билбейм. Ошолорго деле эми кап этпесе билбейм ушуну. Чогуу чуркайт ат менен эмечи. Төлөмүш аке, кечүүнкү чоң байгеде жакшы результат көрүңүз. Бир конаңыз биринчи болду, экинчи болду, тайыңыз биринчи болду. Анан тайларыңызды көрдүк. Булар сиз тайларды суутканда канына линиясына деле басым жасап атыптырсыз да. Ошонун эмнесине ушу көңүл буруп атасыз? Бул көп жыл болуп кетти. Мен жана түпкү барып чаптым деп атпайм. Ошондо деле жана чайын ичип отуруп силерге ат чапып берип коеюн деп көңүлдөрүнө карап туруп чапканда азыр деле мен эми жашым келип калбадыбы. Эми көп эле ойлодук. Мен курактагылар жок азыр аттын үстүндөчү. Көңүл кыйбаган кишилер болуп калат. Эрмек мага эрмегим эле керек да. Көрүнгөн жерге барып иштемек белем эмчи. Бирөөнүн үйүндө бирөө командовать этиш керек. Мен өз үйүмдө өзүм командовать этейин да. Анан иштегим келбейт. Анан келип калат. Келген атты карап туруп, ээси жакшы болсо, атын жакса алып коем. Эрмек керек да магачы. Эми 5 ат деле көбүрөөк азырчы кемпир экөөбүз болуп атпайбызбы. Эми быйыл деле азайтам го эми. Жакшы. Төлөмүш аке, дагы бир суроо. Бул азыр заман ушул болуп калбадыбы? Чет өлкөдөн укмуштуудай кымбат аттарды алып келишип атат. Сизге ушундай кымбат аттарды алып келип же чет өлкө казак туугандарга чейин чакырган сунуштар болуп атабы?
эми Казакстан суусап эле турат азыр. Такай чакырат, келип кетип, макалар келип эле кетиңизчи. Келип эле сиз керек болуп турасыз деген нерсе болуп атат эми. Жашта жүрүш керек, карыганда жүрүш керек дегендейчи эми. Шүгүрчүлүк керек да эми. Жутуна ала бербейчи эми. Шүгүр деп жашап калган адам. Болду эми жашап бир аздан кийин ушу мен ушу Алладан сурагам. Ушу келсе экен, саяпкерчилик келсе экен депчи. Саяпкерчилик келген үчүн жана эме болуп атпайбы ушундай результаттарчы. Эми барып эле жанагы элге туура жанагы эмечи, диагноз чыгарып берсем дегенчи. Чакыргандар көп болот эмичи. Чакырса барып тантаңдап туура эмес диагноз берип коюп убалына кылып барып элге керек болоюн деген ойдо. Кеңеш эле берип коеюн деп атасыз, э? Барып эле азыр кеңеш берип коюп. Көчө күнү бир атын бирөө көргөзүп өзүмө эметтим да ошондо кичине баа берген калдым да. Көргөзгөндө сүйлөшүп отуруп анан атын көргөздү барып эле. Көргөзгөндө аз тери алганы билинип калды. Бүтүп катып калыптыр этичи. Эми сразу эле айттым. Терди азыраак алып турсуң го деп койдум да. Ошондой советтерди берип өтсөк, элге керек болсокпу дегенчи. Туура. Чоң Эми бул кандай? Кыргызда макал бар эмеспи? Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны дегендейчи. Ушул аттын аркасы менен эмне деген эмени көрбөдүк. Эмне деген казактын чөлүн бүт айланып, Союзду айланып. Керемет. Көргөздө атың барда жер тааны деген. Карачы кандай там илгеркилердин макалдары турмуштан алынган экенде болчу. Эми шүгүрчүлүк керек да. Динге келгенден кийин азыр 10 жылдан ашып калды намаз. Намаздагы алсак жүрөктү тазалаш керек. Өзүн өзү текшере билиш керек. Бирөө жөнүндө болчу. Эми шүгүр ушул эле аттар менен жана импорт тигиби деп элечи. Тынч жашоо, мага тынч уйку, тынч жашоо баарынан артык ден соолук. Ошол эле калды магачы. Атак. Эми жаш балдар кыргыздын жаш балдарына ошо Айбек, Адилет дегендер чабып атат. Ошолорго мен өмүр тилейм. Жакшы саяпкерлер чыгып атат. Ушундай Кыргызстандан ушундай саяпкерлер чыга берсин. Ошолор жакшыны баалаш керек, көрө албайм. Рахмат. Жакшыны баалаш керек. Жакшыны жакшы деш керек. Ошол балдар чыгып атат. Эми бизди көзү төбөсүндөгү адам дейт биздичи. Аттын чуркашынан эле байкайбыз ким дайын деп атат, кандай дайын. Мен болсо ушул үйдө эле оокат кылайын эми. Балдар менен өзүм балдар эми элде эле өсүш керек да, бирөөдө өсүш керек. Вечный эч ким жок да. Ар бир тулпардын өз тушунда дейт. Мен тушун тулпарлыкты жакшы эле өткөздүм го деген. Сайыстын бардык жерине бардык да. Шүгүрчүлүк өтөйүн да эми. Болду да. Төлөмүш аке, эми аксакал катары, жамаатыбыздын аксакалы катары жаштарга кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Жаш балдар кандай десем, аганы көрүп үйүнө өсөт дегендей. Мени көрүп жана айттым, балдар өстү. Кеңеш айтып калчу, мындай болгула, тигиндей болгула. Мастер жеке болуш үчүн пешком до Москвы десем, Россияда мастер болдуңбу десем, сиз айткандай дейт, пешком до Москвы депчи. Ошондой эле азыркы саяпкер балдар, жаш балдарды өстүргөндө бирөөнү кий, ананда жаман жакты үйрөтпөш керек да. Туура жүр, туура чап. Тигиндей кылба, мындай кылба деп. Анан ушубастан жана көрө албастыкты, ана туура эмес чапканды мен байкап калам да үйрөтүп атат. Тигинди чабыш керек, мынды чап керек. Кийип кет, тигинтип кет депчи. Саяпкерлер ушу балдарды кандай өстүрсө, ар жагы да ошондой болот, түбүчү. Ошон үчүн мисалы мен балдарга үлгү болсом, жана азыркы жаш балдар деле ушу биздин Кыргызстандын келечеги үчүнчү саяпкер бул ат чабышта. Атты сыйлаш керек, сабабаш керек. Аттын рызкынын баары аттын маңдайында дейт. О динде де жазылган. Келип гүлүк ат, мен сенин намысыңды алып берем деп чуркайт экен болчу. Айтылган. Анан аттын маңдайынан сылап коюп, барып уктасаң тынчыктайсың. Ошону эстен чыгарып, атты маңдайынан сылап коюп, барып бир уктайм, жатарда келип сыйлап коем. Анан барып жатасың.
И балдарды деле ошондой үйрөтүш керек. Туура чапкыла. Бирөөнө жамандык кылба, кийип кетпе, тигиндей мындай кылба депчи. Ошол болуп атпайбы. Рахмат, Анан чоң рахмат. бул конный спортту жакшылап ынтымак менен өткөзүп, ушинтип Кыргызстан ушу өссө экен деген эле ойдо ат чабыш жагы. Ой ошол башка деле. Рахмат, чоң рахмат Төлөмүш аке. Учурдан пайдаланып кыргыз элибизде байгелер көбөйүп турса экен деп ойлойм. О сайыз кулагандан кийин ат чабыш деле болбой калды. Чаба да албай калдык. Акырындап каныбызда бар экен. Чаба баштадык. Эмебиз мүмкүнчүлүгүбүз аз болсо дагы чаба баштабадык. Ошентип отуруп мен ат чабыш жоголуп кетеби деп ойлосом күчтөбөй баштады да. Күчтөп отуруп азыр мына 1-2 жылдан бери даже квартира сайылып атат. Ушу президентибизге рахмат. Чоң байгелерди салып жаап элге дем берип, элди эметип атат да, кызыктырып атат. Ушундай байгелер сайылып турса, бизге да дем берет эле, ат чабат элек деген эле ойда. Туура. Рахмат. Төлөмүш аке, сизге чоң рахмат. Ушундай барандуу маегиңизге, салмактуу сөздөрүңүзгө рахмат. Жакшы маек куруп бердиңиз. Мына аттын 60 жаштан ашып калсаңыз да ат үстүндө жүрүп атасыз. Сизге Кудай кубат берсин. Мына жакын жылдардан бери биздин сайыпкерлерге абдан жакшы колдоо жүрүп атат Төлөмүш аке. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен, колдоосу менен акыркы жылдарда 2-3 квартира сайылды. Ушу сайыпкерлердин ат чабыш байгеге. Жакында 31 августта эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу өтөт. Талас областында өткөн турат. 3-чү рет президенттин кубогунун урматына квартира сайылган жатат. Кудай кааласа келип байге көрүп, ат чаап, жаштарга кеңешиңизди берип кеттиңиз. Президентибизге рахмат. Садыр Нуркожоевичка сайыпкерлерди абдан колдоп атат кийинки жылдары. Быйылкы жылдагы ушу колдоого алып, Талас областында 31 августта чоң байге квартира сайылган байге өтөт. Жакшы экен, жакшы. Кудай кааласа ошого келип конок болуп кеттиңиз. Жакшы. Рахмат сизге, чоң ийгилик.